Мен Абдрашитова Гүлбара Баткен районунун тургунумун. Ошо мен прокурорлор өлтүрдү деп камалган Калыков Мелистин апасымын. Мен сиздин ишиңизге ийгилик, акыт кайт издейм энелердин атынан. Көзүңүз курч, тилиңиз өтүмдүү болсун. Мен эми өзүм айта албайм, кызымга айтып берсин фактылар боюнча кичине угуп коюң. Биз личный проблема менен кайрылып атат деп ойлоп калганыбыз ой пайда болот да, бирок бул жалпы эле Кыргызстандын проблемасы болуп калып атат да. Себеп дегенде прокуратуранын үстүнөн тергелүүчү орган жок экен. Прокурорлор каалагандай кылмыштарды жасап, анан кийин мен Жамшитовдун лично приемунда болгонумда прокурорлорду биз өзүбүздүкүлөрдү камай албайбыз деди. Ушул прокурорлор, орустар айтмакчы, безнаказанность порождает преступление дегендей, канча кылмыштарны жашырып, жөнөкөй адамдарга оодарып, эч кандай жоопсуз калып атат. Анан бизде бир эле проблема мынандай: суббота күнү ичип бирөөлөрдү мал апарасын, машина табасын деп үстүнөн алып барып, жеп ичип мас болуп, бири былыкысыны жашырам деп өздөрүнүн башчысыны 6 прокурор барып өлтүрүп, менин иниме оодарышып койду. Бул деген бет тырмачылык кылып атат дебеңиздер. Мына 5 мүнөт убакытта мен кыска эле менин иним күнөөлүү эмес деген 10 доказательствону айтып коеюн. Мына прокурорлор өздөрү сотто 6 мылтык менен бардык деди. Тергөөчү 3 эле мылтык тапшырган. Анан азыр сотто бир эле менин инимдин мылтыгы бар болуп атат. Башка мылтыктар жок. Ушу тергөөдө Анарбай Мамажакыпов, мурдагы Баткендин прокурору өлтүрүлдү ушул мылтыктан деген далил делген жок. Ошол баланын мээсинен 3 коргошун табылды. Бул 0,9 мм картечь деп аталат экен. Ошол табылды. Менин инимдин охотничий ружьёсунун 0,01 размердеги 50-60 майда коргошун болот экен, 0,4 мм болуп чыгып атат. Анан баллистикага берилген, кан боюнча текшерилген эксперт айтып атат: мен ИШ-16 Байкал деген мылтыкты текшердим, Анарбай Мамажакыповдун кровь была деп орусча айтып атат, 3 жолу айтты. Анан баллистикага ошол ИШ Байкал мылтыгы жок болуп атат. Жок таги. Мени болсо ошол адамдын баланын мээси деп чыгарган эмес, дагы өлүк табылган жерден 3 метр аралыкта бүтүн мээ пайда болуп калып атат. Экспертизада мээ чачылып кетти деп, суу болуп чачылып кетти деп бергенден кийин 3 метр наракта бүтүн мээ пайда болуп атат. Аны да 9 күн сейфте кармап, тергөөчү иритип, экспертиза жок болуп атат. Бишкектен чыгарып берген экспертизада баш мээ сөйөктөр 3 жак сөйөк деп берилип атат, 3. Анан 2 тиши сынган деп берип атат. Ошол эле экспертизаны Оштун тергөө эмеси, экспертизасы 3 эле сөйөк бар, калганы 2 кол сөйөк болушу мүмкүн, малдын животное деп берип атат. Анан ошол окуя болгон жерде 25 метр аралыкта кан чачырылгандагы 5 адамдын изи туруп атат. 3 машинанын изи туруп атат. Сүрөттөрдө бар, бирок бир эле Lexus машина, менин инип барган, досунун машинасы инип барган слепок алынган, бир эле ошонун изи алынган. Анан башка адамдардын, прокурорлордун эмеси эч тергелген жок. Биркалар алмашып кеткен дагы, прокурорлордун кийимдери 28 күндөн кийин алынган дагы, жаңы бушлат тапшырып койгон, этикеткасынын жибини дагы алып койбоптур. Этикеткасынын жиби турат. Анан ошол прокуратуранын версиясы боюнча атты дагы бушлаттан күйгүздү деп мойнуга алды деген информация берилген. Бул муну эч кандай мойнуга алган эмес, мына прокуратуранын эле сөздөрү менен болуп атат. Ошол
күйүк дененин бетиден табылган сотто турган материалдын ошол районный прокурор Мирлан Калыбековдун жаңы тапшырылган бушлат эмес, эски бушлаты өзү турат. Ошол күйгүзгөн убактыда мен иним телефон распечаткасы менен мына күбө тажик молла бар бизде, ошонун үйдө болгон. Ол күбө бала айтып атат. Тажик баланы прокурорлор бары үйгө куйгузуп, тажиксин деп коркутуп, аны все равно айтып атат. Улан деген бир күбөбүз бар. Сиз кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп коеюн. Баягы элдин убактысында албайлы. Бул проблеманы мен интернет булактарынан билет элем. Мен баарын көрүп билип отурдум, тиякта отурганда дагы. Муну мен сиздин немеңизди түшүндүм. Мен дагы ошо күмөн санап жүргөнмүн, өзүм, жеке өзүм. Азыр баш прокурорлукка эч кимге тиешеси жок. Мурда прокуратура системасында иштебеген адам келди, билесиздер, Курманкул Зулушев деген. Мен ошо кишиге тапшырма берип, кайрадан тергөө жүргүзгөнгө мен ошону тапшырма берейин. Бул боюнча кайра тергөө жүргүзүп чыксын. Ушул жол терим муну жазып алдым. Элдин убактысын албайын, мен билем муну, билем. Жакшы билем. Сизден чоң үмүт кылып, ошо кайра тергөөгө жөнөтүп, прокуратурала кызматкерлери жөнөкөй кызматкерлерге окшоп чогуу камалып, жаңы ачылган жагдайлар менен кайра тергөөгө болот. Сот бүтүп калган да, негизи сот. Собачы. Азыр биз областтык инстанцияда карантин. Прокурордон угалы азыр кайсы стадияда турат иш? Областтык инстанцияда турат азыр кароодо, бирок недоказанный преступленияга мен иниме өмүр бою берген. Бул деген сот реформасы. Бул кылмыш иш биринчи инстанциядан Ошто каралган, азыр экинчи инстанциядан Ош областында каралып атат. Анда сотто экен да бул иш деген. Бул иш сотто, бирок жергиликтүү боюнча Баткенде болгон окуяны чыгып калган экен деп атпайм. Ошон үчүн жаңы ачылган жагдай. Өмүр бою шаардыкта азыр областта карантинде турат, бирок биз ошо тергөөнүн кайра тергөп, ошо прокуратура кызматкерлери чогуу баары жооп беришсин деген талап коюп атабыз. Болду, муну биз сотто экен, соттон көзөмөлгө алайын. Соттон көзөмөлгө алайын. Мен ойлогом да аягына чейин бүтүп чыгып кеткен экен деп, иш бүтүп калган экен деп. Эгер иш бүтүп калса, жаңы ачылган жагдай менен деп кайрадан тергетсек болот эле. Сот иш, значит, сотто экен. Муну көзөмөлгө алайын мен.